Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы өз ишин баштайт. Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз акыркы мезгилдерде айрым эл өкүлдөрү тарабынан жума күнүн эс алуу күн кылыш керек деген ураандарда чакырылгандыгы баарыбызга маалым. Бул нерсе бүгүн керекпи, керек эмеспи? Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында ушунун үстүндө талкуу кылабыз. Ушул темага келген конокторду биз алгач тааныштырып кетели. Нуркамил Мадалиев 1961 жылдын 14 ноябрында Ош областынын Алай районундагы Гүлча айылында туулган, жогорку билимдүү. 1979 жылы Фрунзе финанс-экономикалык техникумун бүтүргөн. 1987 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин тарых адистиги боюнча, 1995 жылы юриспруденция адистиги боюнча аяктаган. Тарых илимдеринин кандидаты. 1999-2013 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин Оштогу филиалынын директору. 2013 жылдын 6 февралынан баштап Ар-Намыс саясий партиясынын тизмеси боюнча 5-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болуп келген. Жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитетинин мүчөсү. Кыргызстанда жума күндү дем алуу күн катары эсептөө демилгесин биз азыркы мезгилде колдойбуз. Себеби дегенде Кыргызстанда азыркы мезгилде намаз окуу, жума намазга баруу аракеттерин жасаган замандаштарыбыз көбөйүп кетти. Ошондуктан алардын дагы укуктарын коргоп, аларга ушул өздөрүнүн укуктарын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракеттерди кылышыбыз керек. Мен ошондуктан Кыргызстанда жума күнү дем алыш кылып жарыялоого макулмун. Токтай Мемметалиева 1962 жылдын 4 апрелинде Талас областынын Талас районуна караштуу Бакаят айылында туулган. СССРдын 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика факультетин аяктаган. 2002 жылдан баштап Ички иштер министринин коомдук кеңешчиси, мамлекеттик конституцияны жаңылап иштеп чыгууда конституциялык кеңешменин мүчөсү. 2000 жылдын августунан тарта азыркы убакка чейин Кыргыз Республикасынын өкмөттүк эмес жана жеке менчик мекемелери ассоциациясынын төрайымы. Мен жашаганда эмне бүт мусулмандар үчүн ыйык күн. Бирок биз мамлекетте, чоң мамлекетте жашап атабыз жана мамлекетте жалгыз гана биз мусулмандар үстүмдүк кылабыз десек, бул туура эмес болот да. Ошондуктан баягы бул маселеге жалпы акылдашып, чечишип, чечим чыгарыш керек. Дастаркон көркүн ачкан, жеген сайын тамшанткан, нукура таза, даамдуу, адал колбаса, Алато. Өзгөчө жыты аңкыган, эң сапаттуу, кошулмалары жок колбаса Алато. Байланыш телефону 0553 11 0009, 0551 33 64 48. Биздин студияга кош келипсиздер. Алгач суроону агай сизден баштайын. Чындыгында бул мыйзамдын жума күндү эс алуу күн катары чыгарыш керек деп ушул мыйзамдын долбоорун Турсунбай Бакир уулу көтөрүп чыккан. Ушул нерсени колдоо багытында сиздер да колдоп демилгечи болуп жүрөсүздөр да. Эми ушул мыйзамды көтөрүүдөгү максат эмне? Ушулга токтолсоңуз? Өзү негизинен тарыхта мамлекеттик деңгээлде дем алыш күндү киргизүү бул Европа мамлекеттеринен пайда болгон, мамлекеттеринде пайда болгон. Ошол жекшемби күн деп тандалган. Жекшемби күн деп тандалгандыгы бул жөндөн эле кокустан болуп калган окуя эмес. Бул Европа мамлекеттериндеги элдер, булар христиан динин тутунган элдер. Ошондуктан бул жекшемби күнгө байланып калган. Ошондон улам анан бул дүйнөлүк масштабка өзүнчө жайылып кеткен дагы традиция катары кабыл алынып калган да. Мына биз акыркы мезгилде 20 жылдын ичинде билип атабыз, кыргыздар кайрадан өзүнө возрождение деп коет. Ошондой болуп өзүнүн мурунку унутуп калган динин кайра калына келтирип таануу аракеттерин жасап, азыр мына Кыргызстанда менин билишимче элдин бир топ эле көпчүлүк эмеси саны бөлүгү ушу жума күндөрү жума намазга баруу аракеттерин жасайт да. Бул ошол жанакы жумуш күнүнө туура келип калгандыктан улам алардын ушул аракеттери бир топ тоскоолдуктарга ээ болуп атат. Ошондуктан биз аларга ойлойбуз, ошо мүмкүнчүлүк беришибиз керек деп, ошондон улам ошо жума күнү дем алуу күнгө которсокпу деген ой сунуштар кирген. Негизги максат ушунда, Да. Эми тарыхты кайрылайлык, эми баары эле биз мусулманбыз деп эле баягы алхамдулилла мусулман деп бир 2-3 сүрөнү билсек эле мусулманбыз анан деген адамдар да көп, анан тарыхты да көп урмалап атабыз да. Тарыхтын тагдыры мен атайын баягы түз эфирден кийин иликтеп көрдүм. Тарыхтын тагдыры керек болсо ошо биздин ата бабаларыбыз кетип атат.
Анан бул эң дагы экинчи нерсе эмнеге байланыштуу? Эч кандай религия байланыштуу эмес. Жетилик ошо их цифра катары кеткен. Экинчиден ошол жанагы рабовладельческий стройго, феодальный стройдо баягы жанагы малайларды башкарган системаны жок кылыш үчүн жана ошол эле адам жанагы малайларды элдер эч кандай жанагыдай күндөрү жокчу, выходной күндөрү жок иштеткендиктен ошо хотя бы жетилик ыйык цифра экен, 7-чи күнү адамдар ризасын деп кабыл алынган да. А бирок христианствода воскресенье деген түшүнүк кирип калган, алар өзүндө бар христианствода. Христианствого тиешеси жок жетилик. Бул тиешеси жок, бул саясий чечим болгон. Бүгүнкү биздин талкуулап ортого салат маселебиз. Эми ошону чын айтып атам, тарыхый нерсе. Эс алууга чыгарыш керек деген нерсе. Мынакей бүгүн атан Мур Зиндани деген китептерин алып келдим. Тилекке каршы кыргыз чоголорун билген эмесмин. Бул жерде орусча трактовкасы берип атат да. Курандын толеранттуулугу жөнүндө. Куранда бир жазылып атат, 22-чи сура, 17-чи сурасы экен, перенес ночи. Анан Римляне деген сүрө бар. Дагы Аль-Бакарада 256-чи сүрө бар да. Ошолордун негизинде таптан айтып атат. Ар бир мусулман динин өзүнүн мусулмандыгын элге даана салып байлабаш керек. Таңуулабаш керек. Жалпы эл эң биринчи, эң касиеттүү мусулман исламдын касиети бул башка жаныңдагы адамдын коопсуздугун жана анын кандай бейкуттукту айтабы да, ошо ички дүйнөсүнүн тынччылыгын сактагыла дейт Куранчы. Бул жердеги айтылган жүйөлөргө кандай деген сунушту айтасыз? Чындыгында, мисалы үчүн таңуулабагыла, мусулман экениңерди ачык айкындоого таңуулап бир башкаларга тоскоолдук кылбагыла деген нерселерди да белгилеп кетишти эми. Биз башка коомго келип алып, анан биз мусулманбыз, давайте бул жерде силердин мындагы жашоо турмушуңар туура эмес экен, режимиңер туура эмес экен. Биз ушул жерге келдик, ошондон улам ушул дем алыш күндү жума кылалы деген жокпуз да. Биз өзүбүздүн өлкөбүздө жашап атабыз. Биз билишибиз керек. Бизге воскресенье күн каяктан келди? Өзү кыргыздардын тарыхынан өзүнөн чыктыбы ушу жекшемби күн? Дем алыш катары мамлекеттик деңгээлде мен айтып атам, мамлекеттик деңгээлде. Же башка жактан келген. Бул Россиянын келгендигине байланыштуу эле, орустардын келгендигине байланыштуу, Совет дорунан эле келип чыккан нерсе. Совет дору болсо ал тигилемеден алган, мурунку орус падышачылыгынан алганда. Анан биз келип алып туруп анан аларга биз мындайбыз деп аткан жокпуз. Биз өзүбүздүн үйүбүздөгү өзүбүздүн проблеманы чечүүнү аракет кылып атабыз. Да, эже туура айтып атат. Биз башка диндегилерде сыйлашыбыз керек. Статистика боюнча мына эми жалпы орус эли деп кое берели, же мына башка 23-кө жетпейт. 14 өзбектер болгондо өзбектерден орустар азыраак болуп эсептелинет. 10 деле, эң көбү 15 деле. 15% болгон күндө деле. Эмне үчүн биз орустарга шарт түзүп беришибиз керек? Дагы биз аларды сыйлашыбыз керек. Эмне үчүн биз өзүбүздү сыйлабашыбыз керек? Эмне үчүн биз өзүбүздүн үйүбүздө өзүбүз сыйлабашыбыз керек? Мен ушул маселеге таң калам да, суроогочу. Жок, сыйлашуу жөнүндө сөз жок. Жок, сыйлоо деген сыйлоо ошо дем алыш күндү. Сый урмат. Жок, мен айтып атам, сыйла деген мен чай бер деген жокмун. Чай бериңиз, сыйлаңыз деген жокмун. Мен айтып атам, өзүбүздүн көз карашыбызды эмне үчүн биз сыйлабашыбыз керек? Өзүбүздүн тартибибизди, динибизди эмне үчүн сыйлабашыбыз керек биз деп атам. Мен ошого таң калып атам да. Диниңизди сыйлай бериңиз. Жок, айтып атпайсызбы, мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн. Мен айтып коеюн, сиз кул элөөчүлүк мезгилге кетип калдыңыз. Кул элөөчүлүк мезгил бул жаңы тарыхта, бул Америкада гана болгон. Жаңы тарых эмнеден башталат? Бул буржуазиялык түзүлүштүн курулушу менен башталат. Буржуазиялык курулуштун түзүлүшү менен анан кийин мына дем алыш күндөр официалдуу түрдө бул жанакы 8 саат жумушчу күнү, дем алыш күн дегендер булар буржуазиялык түзүлүштө пайда болгон. Бул деген 17-18 кылым. Бул кул элөөчүлүк деген ал качан болгон? Бата бабабыз деп атасыз. Европанын маданиятын биз түзгөн эмеспиз. Европанын маданияты ошол жерде пайда болгон. Мүмкүн биз барып кичине аралаштырганбыз. Эми айтып атам мен, мамлекет, мен сөздүн ар бир сөздүн маанисине көңүл бурушубуз керек. Мен баштан баштап айттым. Мамлекеттик масштабтагы деңгээлдеги дем алыш күнүн деп атам мен. Европада башталган деп атам. Мамлекеттик деңгээлде, мыйзам түрүндө башталганда Европада башталган деп атам. Официалдуу түрдө. Вот ошол нерсе бизге автоматтык түрдө мына орус падышачылыгынын составына киргенибизден улам бизге келди бул жерге. Биз ошол режим менен жашап аттык. Совет мезгилинде, маселен, биз атеисттик көз карашта болгондон улам биз бул маселеге көңүл бурган жокпуз. Эми биз өзүбүздүн үйдө жашап атабыз. Майли сиз айтасыз 23% деңиз, мейли орустар. 23%. Извините, калган анда 76% дей берели, 70 дейли, 60% дейли, азайтып айтканда 60% дейли. 60% эмне үчүн ошол өздөрү, мына орустар билесиңер, сиз тиги христиандар, эгерде орус өзүн христианмын, Кудайга ишенем деп ойлосо, ал жекшемби күнү чиркөөгө барат.
Ошентип пайдаланат христиандар. Чиркөөгө барып пайдаланат. Ал биринчи күнү понедельник күнү барбайт чиркөөгө, вторник күнү барбайт. Ал именно жекшемби күнү барат. А биз эмне үчүн ошо жума күнү мечитке бара албашыбыз керек? Жок, мен сизге ушуга таңкалып атам да. Эмне себептен сиз ушул элдин 100% баары диний адамдарды? Мен 100% деген жокмун. Жок, сиз жана процентный соотношение орустар 26 деп атпасыз. Эми экинчи суроо. Маселен, жөн эле граждандар, биз айталы элибиздин бир 50% 30% динге ишенет дейли. Маселен, мусулмандар 30%, 40% болсун дейли. Христиандар бир 10% же 5% болсун, эгерде диний чиркөөгө баргандарын эсептесек, калгандарына баары бир болсо. Эми баары бир болсо, сизге жума күнү деле баары бир, жекшемби күнү деле баары бир. Жок, ошону эми сиз өзүңүз жооп берип атпайсызбы? Жок, сизге мисалы үчүн мына. Сиз мага уруксат бериңиз. Жана сүйлөштүк, бирибизди сиз. Жок, мен ошо сүйлөсөм сиз бузуп атпайсызбы? Мен ошо айтып атам. Ошо чиркөөгө да барбаган кишиге, намазга дагы, мечитке дагы барбаган кишиге кандай айырмасы бар? Жума күнү эс алабы, жекшемби күнү эс алабы? Жок, эмне үчүн сиз ошо мечитке барбаган адам, эмеге барган именно жума күнү эл менен кошо эс алат деп ойлойсуз? Эмне кылыш керек? Эгерде биз официалдуу демалышты жарыяласак. Хорошо. Анда эмес айтайын. Биринчи, сиз мамлекеттүүлүк жөнүндө айтсаңыз, мамлекеттүүлүктүн биринчи статьясын Конституцияны кайрылып келиңиз. Биринчи 7 статьяларда кайрылдыңыз. Дин мамлекеттен бөлүнгөн деп айтабыз. Мамлекеттин ишине диний нерселер, кызыкчылыктарды киргизеткен уруксат жок 7 статьяда. Ошондой эле мамлекет диний адамдардын турмушуна, жашоосуна, көз карашына киришкенге акысы жок. Алардын кандайдыр немелерин тоскоолдук түшкөнгө акысы жок деп айтылат да. Анан ошол эле саясатчылар, ачык айтканда, мынакей жашаганда баада спорт этип атасыз. Сиздин мамлекеттик деңгээлдеги госслужащийсиз. Ачык айтасыз. Сиз мисалы көрсөтүп атасыз. Сиз түздөн түз билесиз. Мындай маселени мамлекет деңгээлинде чече турган маселени биз референдум аркылуу чечишибиз керек. Анткени 4 кишинин же 5 депутаттын гана ою боло бербейт, даже 120 депутаттын ою болбойт. Мен биринчи мындай түшүнүккө жооп берип коеюн. Ушу конституцияны алдык, анан мамлекеттүүлүк деп атпайбызбы? Ушу конституция менен мамлекеттүүлүк өзү эмне максаттан пайда болгон бул? Эмне максат? Бул элдин кызыкчылыгын камсыз кылыш үчүнбү? Ошо жерде жашаган населе. Аныктамасын бербейсизби? Жок, ошодонбу? Жок, мамлекет эмне үчүн түзүлдү? Бирөө президент болуш үчүн, бирөө депутат болуш үчүн түзүлдүбү? Мамлекет ошо жерде жашаган калктын өзүн коргош, ошонун кызыкчылыгын камсыз кылыш үчүн жаралды. Конституция ошол уламдан түзүлдү. Ошол биз билебиз, ошо бийликтин негизги биринчи булагы болуп эл эсептелет. Ошодон келип чыкты. Бул биринчиси, мен жооп берип коеюн сизге. Экинчи, светтик мамлекет бизде өтө. Светтик мамлекет менен атеисттик мамлекеттин айырмасын билиш керек. Сиз билесиз аны. Светтик мамлекет деген, мен дагы бир жолу айтып атам. Эгерде мына мисалы үчүн воскресенье күн, жекшемби күн бул христиан дининин түшүнүгүнөн улам пайда болгон болсо, суббота бул иудаизмден улам пайда болгон болсо, мына бизде азчылыкты түзгөн диндер да, азчылыкты түзөт Кыргызстандачы. Биз ошолордун шарт түзүп бергенбиз, жакшы деп атабыз. Эмне үчүн биз көпчүлүк тутунган динди биз ошол күндү жума мечитке баруу мүмкүнчүлүгүн киргизсек, биз диндин укугун тебелеген болобуз. Мен сизге жооп берейин. Бул биринчиси. Экинчиси, бул жерде баалуулуктар жөнүндө мисалы үчүн сиз болуптур, сиз мына жакшы айтып атасыз, Испанияга барып көрүп келдим мусулмандар. Биздин мусулмандар башкабы? Ал жердеги ислам менен биздеги ислам башкабы? Экөө бирдей эле, исламдын устою бир эле Куранга негизделген. Ошондуктан улам жекшемби күнү ошол динге мен дагы бир жолу айтып атам, буга көңүл буруш керек. Бул кийин анан Европа христиан динине жанагы светтик мамлекет түзгөндөн кийин алар жана мамлекет башка, анан дин башка дей баштады да, деп калды. Бирок ошол воскресенье күн, жекшемби күн калып калып атпайбы? Ошондо ошол Европадагы динге сыйынам, чиркөөгө барам деген адамдардын укугу сакталып калып атат дагы, жекшемби күн калды. Биз ошол стандартты кабыл алдык, биз ошол христианин жекшемби күнү кыла турган ишти биз жума күнү кылышыбыз керек. Мусулман. Ал мечитке жүгүрүп барып эле кара жүгүрүп кетпейт да, эртең менен тургандан кийин жума күнү ыйык күн деп ошого өзүн настрой кылат. Мечитке барам, жума намазга барам деп даярдыктарды көрөт, дааратын алат, кийимин тазалат, маанайын ошого жараша даярдайт, барып маселени угат, 1 саат 2 саат отуруп, анан кийин кайра кетет. Ошентип ошол күн ошол нерсеге байланыш керек да. Эми ошол эгерде мен айтып атам, жумага барам деген киши барыш керек. Барбаса, мен дагы бир жолу айтып атам, атеисттер үчүн жума күн менен жекшембинин айырмасы жок. Эмне үчүн айырмасы жок киши нааразы болуш керек?
Айырмасы бар киши өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн ажыраш керек. Маани берген кишичи. Мен ушуга таң калып атам да. Ошону эле биз аларга шарт түзүп берип коюшубуз керек. Ошол эле эч кандай ушул ордун алмаштырган маселеде дагы экономикалык бир кыйынчылыктар келип калышы мүмкүн. Экономикалык кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Мен силерге айтып коеюн. Мен бир нерсени айтып коеюн да. Мынабу Европадагы демократия деп азыркы светтик мамлекеттердин пайда болгондугу бул түбөлүктүү нерсе эмес. Бул түбөлүк мурун миңдеген жылдардан пайда болгон эмес, миңдеген жылдар жашайт деп эч ким айта албайт. Бул адамзаттын өнүгүүсүндөгү бул белгилүү эле мезгил. Мына всё в кругу возвращается своя дейт. Азыр дин маселесине, Кудайга сыйынуу маселесинде жалпы дүйнөлүк масштабта өзгөрүүлөр болуп атат. Ошонун ичинде Кыргызстанда дагы болуп атат. Значит, биз кайрадан эле ошол мисалы үчүн ошол конституция дегендер кайсы мамлекеттерде өнүгүүнүн деңгээлине жараша миңдеген жүздөгөн жолдор өзгөрүп атат ар түрдүү дүйнөдө. Куран калып атат да, ал өзгөргөн жок да. Биз кайра ошого келебиз. Бул устун биздин турмушубуздагы устун. Биз ошого кайра келип атабыз. Биз ошол укугубузду пайдаланалы деп атабыз. Ошол эле, башка эч кандай эме жок. Экономикалык маселелер боюнча айта турган болсок, эмне үчүн ошол кайсы ушул мусулман жума күнүн жана дем алыш күлгөн мамлекеттердин экономикасы начарлап кетиптир. Сауд Арабиясы начарлап турбу, Катар начарлап турбу, же Бахрейн начарлап турбу, же Малайзия начарлап турбу. Кимдин экономикасы начарлап кетиптир? Хорошо, Туркия эмне үчүн кесетпейт, Түркменстан эмне кесетпейт, Казакстан эмне кесетпейт, Өзбекстан, жааларды мусулмандардын саны бизден аз дейсизби? Мен мындай деп түшүндүрөйүн да силерге. Түркменистан, Өзбекстан, Казакстан булар авторитардык мамлекет. Биринчиден, ал жерде көтөрүп авторитардык кое туруңуз, авторитардык мамлекет. Биринчиси, экинчиси, эмне үчүн биз мына парламенттик мамлекетти түзүлүштү кабыл алып атканда, конституцияны кабыл алып атканда, биз эмне үчүн Түркменистанга теңелген жокпуз, Казакстанга теңелген жокпуз, Өзбекстанга теңелген жокпуз го бул маселеде? Эмне үчүн биз именно ушул маселеде аларды карап турушубуз керек экен? Эмне үчүн биз ушул маселеде алардан алдыда болбойбуз? Алдыда болсок боло берет. Сиз айтып атасыз, хорошо. Анда эмес конституцияга кайрылып келсек, светская деген конституция кабыл алынды да. Светская деген түшүнүгүн сиз туура эмес буруп алып атасыз. Угуп туруңуз, мен бүтүрөйүн. Мен сизди бузган жокмун. Светская деген түшүнүк как раз таки ошо христиан динине каршы күрөштөн башталган нерсе. Светская деген түшүнүк. Себебен кардиналдар, католиктердин баары басып алып туруп, бийликти бербей, Рим басып алып туруп, неме сөз эркиндиги. Жакында эле темага жакында. Сиз айтып атпайсыз, тарыхка кайрылсак. Светская деген түшүнүк как раз буржуазный революциянын алдында пайда болду. Ошол негизинде пайда болду. Динге эгерде бийликтин баарын берип койсок, дини жана жрецтер башкарып кетет да, ошон үчүн пайда болду. Дини жанагы дин бузарлар кирип кетип атат, ар кандай кирип кетет. Мамлекет деген динге көз каранды болбой, бул өзүнчө бир ыкмада кеткен машина болуш керек. Сауд Арабия, эмне үчүн биз, например, мисалга айтсак, мен арабча жүрүшүм керек, арабтар ошентет деп неме күлүшүм керек, арабча кийинишим керек, же болбосо арабча сакалдарымды өстүрүшүм керек. Кечиресиз, мен ата бабам, жети атам молдо болгон, менин деле жети атам. Ошону айтып коюш керек. Демалыш күндө сүйлөп айтышат. Биздин ата бабалар демалыш күнү деген бар беле, жок беле? Жайлоодо жаткан кыргыздар качан демалыш күнү же жума күнү болгон? Ачыңызчы, айтыңызчы ачык. Анан ошол жерде айтып кетем, мына, керек болсо көчмөн калп болуп коңуз. Жолдо кетип баратып, жума намазды ат үстүндө эле сыйпап коюп, неме кылып коюп, ата немесин айтып отуруп окуп кете бергин. Эми жооп берип коеюн. Биринчиден, сиз айтып атасыз, буржуазиялык революциялар болуп, анан светтик мамлекет түзүлдү деп атасыз. Туура. Бирок, эмне үчүн дем алыш күндү которгон жок дүйшөмбүгө? Жекшемби калып атат. Христиан дини башталыш калып атабы? Дини башталыш калды да, мурунку калды да. Вот эмне үчүн которуп койгон жок дүйшөмбү күнгө же экинчи күнгө эмне үчүн дем алышты которуп койгон жок? Мына, ошол калып калды. Бул биринчиси. Экинчиси, мен дагы бир жолу айтып атам. Мен дагы бир, сиз ар бир сөзгө маани бериңиз. Мен мамлекеттик масштабтагы дем алыш күн жөнүндө сөз кылып атам. Мамлекеттик, ошо көчмөн кыргыздын мамлекетинде күзөт болгонбу? Мамлекет күзөт болгон ошол жерде, күзөт болбосо карамага сүйлөп атпайсызбы? Кечиресиз, эми бүтүрүп коеюн. Күзөт болбосо анан кыргыз ошондой мамлекеттүүлүктү айтып атсаңыз, сиз мыйзам боюнча государственный служащий катары эң биринчи Куранда ыйык кармай турган документиңиз бул Конституция. Конституцияда айтып атам, биринчи статьясы, 7-чи статьясы бар. Ада айтат, мамлекет ар бир адамдын укугун коргош керек. Ар бир адамдын свобода, вероисповедание. Кимдин укугу бузулуп атат? Жок, мен суроо берейин, кимдин укугу бузулуп атат? Укугу бузулат. Эмне үчүн башка суббота күнү эзаласты, базар күнү иштебейсиз деген адамдардын укугун сиз бузушуңуз керек? Бул жерде мына жумасына 2 күндүк дем алуу, бул физиологиялык жактан алып чыкканда 5 күн иштеп 2 күн дем алыш керек. Тукай туруңуз. Биз дем алыш күндү жок кылып койгон жокпуз да.
Биз дем алыш күндү которуп гана коюп атабыз. Кимдин укугу бузулду? Конкрет Мен сизге айтыңызчы. бүтүрөйүн. Адамдын укугу деп атасыз. Мисал, укугу бузулбайт. Ошол эле бузулбайт экен, эч кимдин укугу бузулбайт экен. мамлекетибизде ар кайсы диндин адамдары иштеп атат да. Мен айтып атам. Жок, мен мисалга айтсак да, экономикалык абал бузулбайт дейсиз. Ошол эле банк системасында чоң реструктуризацияны алып келишибиз керек. Ага, биздин азыр карым катнаштырган, счет ачып аткан банктар макул болобу, макул болбойбу? Мен мына эки бир пункт боюнча түшүндүрүп коеюн деп атам да. Биз сиз мындай сөздүн мындай туура айтканга аракет кылалы. Биз давайчы жума күн жөндөн эле биз каалаганыбыз үчүн дем алыш күн болсун деген жокпуз. Биз мына мамлекеттик кызматкер катары ошону мыйзамдаштыралы деп атабыз. Сиз айтып атасыз, конституцияга баш ийишиңиз керек. Биз ошо конституцияга баш ийип, ошондой мыйзамды өзгөртөлү деп атабыз. Бул биз ошол конституцияга каршы кой туруңуз. Конституцияга каршы аракет деп эсептейбиз биз ушуну. Мен эми айтам. Жок, эми сиз айтып атасыз, азчылыктын кээ бирлердин укугу бузулат деп атасыз. Конкретно айтыңызчы, кимдин укугу бузулат? Ошол эле башка диндеги адамдардын укугу бузулат. Ошол эле укугу бузулат. Конкретно сурасак, эмнеден бузулат? Дем алышы жок болуп калат атабы? Жок, дем алыш күнү жок болуп калат атабы? Мен эми айтып кетейин. Биз дем алуу укугунан ажырадыбы? Дем алуу укугунан ажырабайт. Ошол эле Ажыраган жок, демек укугу бузулган жок. Эми мен сизге суроо берейин. Менин укугумчу мусулман катары. Мусулман катары. Сиздин укугуңузду эч ким бузбайт. Жума намазына бара бериңиз. Укугу бузулат. Башка диндегилердин укугу бузулат. Жок, кандайча бузулат? Жума күнү болсо. Сиз айтпайсызбы? Кандайча бузулат? Башкалардын укугун эске алышыбыз керек де. Кимдин укугун эске алышыбыз керек? Биз кимдин укугун бузуп атабыз? Конкретно айтыңызчы. Биз да айтып атабыз. Биз кимдин укугун бузду? Конкретно жооп бериңизчи. Биз менен кошо коомдош аткан башка адамдар. Кантип бузулду укугу? Макулдугу жок. Жок, макулдугу жок. Ким кабыл алып тур? Мен Мадалиев кол койгондон кийин ушундай кылгыла деп киргизип атырмынбы? Биз мыйзамдаштырып атабыз. Сиз эмнеге аны укугун бузат деп атасыз? Биз мыйзамдаштырып атабыз. А мыйзам кантип кабыл алынат? Бул башка. Парламент катарында кабылданабы, референдум кабылданабы, бул башка. Ошон үчүн бул эч качан бирөөнүн укугун бузбайт. Сиз туура сүйлөшүңүз керек. Эч кимдин укугун бузбайт бул. Жалпы кыргыз элинин себебин ошо машинаны ушул рельске которуш үчүнчү да, мисалга айтсак, ушул рельске которуш үчүн биз канча каражат табышыбыз керек? Бул рельсти которуштун канча эмелери болот, механизмдери. Ал иштелип чыгат өзүнчө. Ал башка. Сиз бисмилла дегенде укук жөнүндө сүйлөп атпайсызбы? Бисмилла дегенде эле укук жөнүндө сүйлөп атасыз. Кимдин укугу бузулат? Конкретно айта албай атасыз. Жалпы кыргыз элинин укугу бузулат. Дем алуу укугунан ажыратабы? Дем алуу укугу жөнүндө сөз болгон жок. Кайсы укуктан ажырады? Айтпайсызбы? Кайсы укуктан ажырады? Жок, сөзүңүздү бышыктабайсызбы? Кайсы укуктан ажырады? Эмне укугунан ажырады? Мисалга айтсак, башка мамлекет менен таанылган өзүнүн иштен алып бараткан ишмерлердин укугу бузулат. Алардын арасында мусулмандардын да бар, алардын арасында христиандын да бар, башка улуттар бар. Кантип бузулат? Жөнөкөй гана. Ошол эле эч качан бузулбайт. Банк системасын алып атабыз. Которо акчаларын өткөзө турган диалогторун өткөзө албай калат, которо турган акчаларын которо албай калат, бир деңиз. Экинчиден, трудовой кодексти айтып атам, мен өзгөртүш керек. Аны олтуруңуз. Өзгөртөбүз, биз ошону өзгөртүп атпайбызбы? Биз ошону өзгөртүп атпайбызбы? Дагы дополнительный каражаттар керек. Каражаттарды издеш керек. Бирок азыркы социалдык абалда каражаттарды башын топтой албай, үнөмдөй албай атканда, азыркы маалда коом ошого даяр. Вот мына ушундай сөз кылыш керек. Сиз айтышыңыз керек. Биз ушул азыркы мыйзамды киргизүүнүн механизмдерин такташыбыз керек деп атасыз. Деш керекпиз. Сиз туура айтып атасыз азыр. А бирок сиз айтып атасыз, башкалардын укугу, биз эч кимдин укугун бузган жокпуз. Пожалуйста, ушул сөздү алып туруп буяка коюп коюңуз дагы механизм жөнүндө сүйлөшөлү. Ошо механизмдер ал башка сөз. Ал башка сөз. Механизмдер бул бир жагдай. Экинчиден, сиз өзүңүз айттыңыз. Бу жерде диний адамдар бар, мусулмандар бар, башка улуттун адамдары бар, башка диндеги да. Ортосундагы ишенбеген Кудайга адамдар бар деп атасыз, туурабы? Ошондуктан ошол топтун саны, сиз айткандан кийин топтун баягы диний накта мусулман диндеги инсандардын саны азайып атат да. Сиз топторду бөлгөндөн кийин. Анан ошо азыркы учурда ошо топ артык баштык кылабы же кылбайбы? Ошо артык баштык кылбаган топ үчүн азыр мамлекеттин машинаны оодарыш керекпи, керек эмеспи? Ошо суроону айтат. Бул башка сөз. Бул механизм деген башка. А вот когда укугу бузулуп атат, анан бизден башка мусулмандардан башкалар адам деген сөз бул башка. Ошо мамлекеттик механизмдин кыймылы өзгөрүлгөндөн кийин ошол жерде жашаган жарандардын укугу бузулат. Мен суроо берейинчи, эмне үчүн понедельник выходной эмес, воскресенье?
Вот ошол эмени светтик мамлекет кылып туруп Мен айтып атам. эмне үчүн ошо жок ошо понедельниктен цикл кеткенде деле 7 күн боло берет, 6 күн болуп калбайт жума. 6 күн болуп калбайт, 7 күн болот да дагы эле. Ошондой кылып эмне 7 күн болот, понедельник 7 күн себеби болот. деген дүйнө жүзүндө кабыл алынган календарь. Дүйнө жүзүндө эмнеге кабыл алынды билесизби? Дүйнө жүзүндө ошо воскресенье христиандардын күнү болгон үчүн кабыл алынды. Воскресенье бул воскресенье кокустан келип калган эмес. 2000 кылым мурун кабыл алынган григорианский календарь деген бар. Жеп григорианский календарь бар экенин мен деле билем. Арабский да календарь бар. Григорианский календарда воскресенье күн боюнча григорианский календарь ошо динге негизделген календарбы? Жок. Эмнеге негизделген? Жаңы жыл эмнеден башталат? Жаңы жыл эмнеден башталат? Жалпы санды 365. Жок, жаңы жылдын башталышы эмнеден башталат? Иисустун туулган күнүнө байланыштуубу? Нет. Эмнеден башталган анда? Эмне үчүн 1-январь ушундай жылдын башталышы болуп калган? Рождество деген эмнеден пайда болуп келген? Рождествого байланыштуу христиан диндери, например, 2-3 агымга бөлүнөт. Жок, 2-3 агым пайда болгон биздин жана суннит менен шейттердин бөлгөндөй агымдар бар. Ни при чем темага, христиан ошол Григориан календарь болгондо деле теги орустардын эски календарь деле динге негизделген. Экөөтөң динге негизделген. Эми темага кайрылайын. Эми ошондо воскресенье динге байланыштуу күн болуп атабы? Жок. Христиан динине байланыштуу күнбү воскресенье? Байланыштуу эмес. Байланыштуу эмес. Тооба кылдым. Воскресенье байланыштуу эмес. Кандай воскресенье деген өзү эмнени билдирет? Орусча воскресенье эмнени билдирет воскресенье? Эми орусча түшүнүк айтасыз воскресенье. Воскресенье деген эмнени билдирет воскресенье? Жок, воскресенье. Аяктан эмнеден улам пайда болгон ушул сөз? Воскресенье деген сөз эмнеден пайда болгон? Воскресенье православный православиянын сөзү. Ага демесе спор жок. Ошол эле воскресенье деген Sunday. А католиктерде жокпу? Sunday деген воскресенье аталбайт. Католиктерде Saturday. Ну, жок, эми ошол эмес, тил менен башка воскресенье. Тил менен гана динге байланыштуу болуп атабы? Жок, динге байланыштуубу? Христианский мирди алып атпайсыз, жалпы христианский мирди. Жок, воскресенье деген сөз, воскресенье орусча. Воскресенье деген сөз динге байланыштуубу? Только гана христиан дининин 3-тен 1 бөлүгүнө байланыштуу. 3-тен 1 бөлүгүн түзбөгөн динге байланыштуу. Жок, мени караңыз. Эми болуптур. Православие деген бар. Экинчи суроо берейин сизге. Христиандар воскресенье күнү дем алат, католиктер башка күнү дем алабы? Эми сизге чиркөөгө баруусун айталы, чиркөөгө баруусун. Экөө бир күндө барабы? Почему? Суббота күнү барат. Суббота күнү юдейлер барат. Ничего подобного. Баптисттер барат, субботниктер барат. Субботниктер обязательно суббота күнү барышат, например. Давайте жума күн боюнча дем алыш, даже жума эмес, дем алыш күн боюнча сүйлөлү, дем алыш күн. Мына жумасына 7 күн бар жумада. 5 күн иштеш керек, 2 күн дем алыш керек. Какая разница атеистке кайсы күнү дем алганы? Какая разница атеистке кайсы күнү дем алганы? Эми мен сага айтып атам, атеистке разницасы бар. Себеби деген сиз айтып атасыз, дүйнөлүк коомчулукта негизги евразийский пространство деп коет. Мен эми араб менен күнү катнашып аткан жерибиз жок. Но Евразия пространствосунда карап көрөлүк. Таможенный союз кетен киребиз деп колгарды эмес бутагарды көтөрүп берип атасыздар. Правильно? Алардын өзүнүн мыйзамдык закондору бар. Мыйзамдык ченемдүү иштер бар. Эми мен бүтөйүн да. Колу бутун ким көтөрүп берди? Жок, сиз жөн айтып атпайсыз, жөн айтсаңыз болбойбу? Биз ошол жака кирели деп атабыз деп, колу бутуңузду көтөрүп берди дебей. Жок, мен ким колу бутун көтөрүп берип атты? Мейли, оюмду бүтүрүп коеюн. Жок, мындай. Хорошо. Азыр депутаттар мына ар бир сөздүн мааниси бар. Эгер ушул боюнча кете турган болсо азыр менде дагы тил бар. Пожалуйста, ошо үчүн эhtiyat коюңуз. Хорошо, мен кайта баштап мен чыга турсам сөзү жок экен деп ойлобойм. Кайта туруңуз. Сиз айтып атасыз, атеисттерге зыяны тийбейт, башка мусулмандарга зыяны тийбейт деп атасыз. Хорошо. Андай болсун мына Евразиялык пространство деп атасыз. Евразия пространствосунда жалпы биздин гана өлкөдө эмес, Евразия пространствосунда 2 континент. 2 континент деле алайлык, өзүбүздүн континентибизде карама катнаштарыбызды алайлык. Ошол жерде 6 күндүк рабочий день, 5 күндүк рабочий день, суббота, базар, эз алуу. Аны субботний рейсин, воскресенье рейсин эз алуу. Ошол эле мусулмандар, биздин мусулмандар Россия, башка өлкөлөр менен иштешип өзүнчө карым катнаштарын жазып аткан адамдардын турмуш механизмдери бузулуп атпайбы? Аны корректировка кылса боло берет, аны жөн корректировка кылса болот. Корректировкасын кылыш, мисалга айтсак, бир күн айырмасы бар экен. Жок, корректировка кылыш деген это биздин оюбуз.
ошо корректировканы ошол жердеги булар менен карым катнашып турган бизнес сектор же башка сектор макул болобу, болбойбу? Корректировкага киргенде ушу таможенный союз, например, сизге макул болобу, болбойбу? Биз жалгыз гана отдельно жашап аткан өлкө болсок, Катардын түбүндө жашап аткан өлкө болсок, же болбосо Сауд Аравиянын түбүндө жашап аткан өлкө болсок, пожалуйста, анда без проблем. Бул мындай биздин экономикалык байланыштардын баары, саясий байланыштардын, социалдык байланыштардын, музыкальный байланыштарыбыз керек болсо, башка байланыштардын баары ушу эки өлкөгө байланыштуу. Ошондуктан булардын нугуна кирип кетсек десек. Ошол эле Катар менен Сауд Аравиясы изолированный өзү менен өзү жашап аткан жок. Ушу дүйнөлүк интеграцияга өтө жакшы кирген мамлекеттер. Географиялык жактан да бизге караганда Европага жакын, саясий жактан да жакын, экономикалык жактан да Европага жакын. Жашап атат корректировка. Эчтеке болгон жок. Эчтеке болгон жок. Эгерде бизде Сауд Аравияда аст-уста нефть кылкылдап турса, мен айтат элем, 3 күндүк эле жумуш күнү кылгандардын кереги жок деп. Биз көп иштеп чарчап калып атабыз азыр. Биз наоборот өтө көп эз алгандан экономикасы көтөрө албатабыз. Какая разница, бир күн мындай болду, нары бери болду. Аягында Жакшы сиздерге жаманбы 70% эл башка өлкөлөр менен, башка карым катнаштар менен окатын болот. азыр эже аягындагы Карым катнаш үзүлбөйт. бул нерседеги чындыгында майрамдын ушул дем алуунун өзгөрүшү туурасындагы талкуубузда аягында бир кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн, кандай бир чечилбей турган маселелер болуп калышы мүмкүн, кандай бир зыян же пайдалар болуп калышы мүмкүн, акыркы чечимиңизди билдирсеңиз ушул туурасында. Мисалга мен ачкы чечим мындай. Мен бир жылга чейин ушу Бишкек шаары Манас атанын атын көтөрсөм деп чуркадым. Ошо маселени жылдырмактуу неме ошол эле есеп кысаптарына келип ошо маселе токтоп туруп калды. Мындай нерсе бул мамлекеттин структурасында чоң өзгөрүүлөр болушу керек. Мамлекеттин карым катнашында, социалдык карым катнашениясында, укуктук отношениясында керек болсо жана башка бир чоң немелердин арасында чоң өзгөрүүлөр болушу керек да. Анан биздин кичинекей бир мамлекетти башка мамлекеттер өз мыйзамдык талааларын немелерин биздин кызыкчылыгы үчүн өзгөртпөйт да. Акыркы ушул сизге да суроо жана. Диний толкундар бул коркунучтуу эмес. Дини жок толкундар. Дини экстремизм коркунучтуу эмес. Дини экстремизм деген болбойт. Дин деген бул дин эле болот. А экстремизм бул экстремизм болот. Экөө эки болот. Эч качан динди, экстремизмди динге жабыштырсаңыз, түкүрүктөп жабышсаң да жабышпайт, клей менен жабышсаңыз да жабышпайт. Дини экстремизм ал экстремизм, ал жамынган экстремизм, динге жамынган. Мына Египеттеги дини экстремизмди көрүп атабыз. Толкун дини толкун эмес. Атеистик толкун, дини жок толкун жаман, когда адам атеистик толкун жок, өлгөн качан. Азыр келиңиздер. Жекшемби жана ушул 5-күндүн айырмачылыгында кандайдыр бир зыяндар болушу мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Токтолсоңуз ушуга. Мен бир нерсени айтып коеюн да. Бир сөз бар да, бирөөнүн күчүнөн коркпо дейт. Өзүңүн алсыздыгыңан корк дейт. Биз ар дайым Кыргызстан тиги же бул маселени алып чыкканда бул эмне дейт экен, тиги эмне дейт экен дейбиз да. Биз өз оокатыбызды кылышыбыз керек. Биз өзүбүздүн проблемабызды өзүбүз чечишибиз керек. Биз эгерде биз мынандагы туруп ошо жума күндө алмаша турган болсок, эч ким капа болуп калбайт, бизге тескери карап кетпейт. Ал ошол эле экономикалык байланыштар. Эмне воскресенье күнү поездар токтоп калып атабы? Воскресенье күнү машиналар токтоп калып атабы? Самолет токтоп калып атабы? Экономика жүрүп атат. Бир эле банковский сектор десеңиз, ал мисалы үчүн жума күнү жиберсе, мисалы үчүн биз жума күнү салса, 2 күн күтөбүз. Ой, билем понедельник, воскресенье алсам жакшы болот эле деген моменттер да болот да. Понедельник кечээ мына күйүп атам. А воскресенье алып алды, кетти. Маселен, эгерде ошол көз карашты айтсак, адан өйдөрөөк көз караш менен, тереңирээк көз караш менен карашыбыз керек. Биз өзүбүзгө келишибиз керек. Өзүбүзгө кайтышыбыз керек. Ошондо гана бизден нормалдуу болот. Сауд Аравиясы ошол акчасы көп болуп калып, нефтиси көп болуп калгандан кийин ойлонуп, бекер отуруп алгандан кийин, эми бул турмуш жакшы болуп калды, жумага жылдыралы деген жок да. Алар өздүгүн өзү сактап калып, ошондон улам мурункудан сакталып калган. Булар нетисине чейин да болгон. Байганга чейин да болгон бул нерселерде. Биздин ата-бабаларыбыз теңиризмде жүргөн, кайсы күндө из алды экен? Ата-бабаңыздын кайсы кызоту болгон? Кайсы кызот болгон? Кызот. Кайсы закону болгон? Кызот. Жок, кодекс Атурже болгонбу? Хорошо. Арабтардын кайсы кызот? Мамлекети болгон булар. Нефтиге чейин болду. Жок, нефтиге чейин катарлар болгон. Ага чейин мамлекет болгон эмеспи? Мына кыргыздардын канча деген кагалаттары болгон. Ошол кагалаттар болду экен ошондой. Эми давайте мындай. Жок, мен сизге
трудовой кодекс жөнүндө сурап атам. Трудовой кодекс болгонбу? Азыркы мамлекетке байланыштуу болуп атат. Эгерде тарыхый нерсени алып атасыз, арабтарга да алгандай тарыхый нерсе Мен сизге айтып атам. тарыхый нерседе болгон эмес. Байыганы 20 жыл, 30 жыл болду. Мына Сауд Арабиясына, Катардын пайда болгонуна 20-30 жыл болдубу? Булар мына 19-кылымдын 20-кылымдын башында мамлекет болгонбу. Ошол кезде арабтарда мейли 20-кылымдагы эле мына 20-кылымдын башында арабтарда эмне трудовой кодекс болуп турбу? Болгон. Ошо болгон эмес. Мамлекет болгондон кийин болот да. Мамлекетте жок болчу ал кезектеги. Бидуиндер талалап эшекеме жана араба немесине жана эмне төлөрдү мен алып кумдан кумга кечип Мына предметти башында сүйлөштүк. Ошо кумдан кумга кетип атып жума күнү эз алганда эмес алар. Керек болсо мечет деген эмнеден түшүнүк? Мечет деген бул культурный центр деген түшүнүк болгон. Биз азыр мечит жөнүндө сүйлөшөбүз. Жок, мисалга айтсак да. Мечит эмне деген сөз өзгөчө жатабызбы? Жума намаз болуп калса, ошол жерде чогуу эл окаткан жерде намаз окуу деген нерсе болгон. Жок, биз азыр эмне жөнүндө сүйлөшүп атабыз? Кызот бу трудовой кодекс Кызот жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Кызотко өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сүйлөшүп атабызбы биз? Мен азыр айтып атам, Биз эмне киргизип атабыз? Биз кайсы законду демирге кылып атабыз? Ушуну айтыңызчы. Мен сиздин айтып Биз кайсы законду демирге кылдык? Ушуну айтыңызчы. Мурдечеси болгон эмес. Сиз мага айтыңызчы, кайсы тема? Сауд Арабияда да болгон эмес. Сиз кайсы темага каршы чыгып атасыз? Кайсы закон долбооруна каршы чыгып атасыз? Мен каршы чыккан жокмун. Биз айтып атабыз, кызотко өзгөртүү киргизүү деп атабыз. Эмгек кодексине өзгөртүү киргизет. Аны киргизиш үчүн ошон үчүн айтып атам, эмгек кодекси болгонбу сиздин ата бабаңызда деп сурап атам мен. Жок, эмгек кодекси болгонбу? Арабтарда болгон. Каганатыңыз болгон да. Каякта болду? Качан болуптур? 20-кылымдын 2-жарымына чейин, 1-жарымына чейин болгон да, 50-жылдар болгон жокпу? Ошондо арабтар эмне? Жума күнү премьер салып жатып алыптырбы? Жума күнү намазга башка жума намазга. Дагы айтып атат, сиз мынакей Куранын ичинде айтып атат. Жума күнү обязательно сен намазга барып, эз алып ошо мечитте жума намазга жыл бирге жалп бермени деген түшүнүктө жок. Эмне деген түшүнүк бар? Жок кандай түшүнүк? Жума деген түшүнүк жокпу? Жума намазы деген түшүнүк жокпу? Түшүнүк бар, бирок Алла Таала айтып атат. Мен ким, Кудай мага канча ишенет, мен өзүм билем. Бул башка маселе да, ошонун ичинде жума киргизилгенби? Бирок ошол ишеним үчүн да, сен өзүң ишеним, сен болгон ишеним, ага болгон ишеним үчүн башка адамдардын жашоосу, турмушуна бир кыйынчылыктарды алып келбе деп атат. Так. Ошол себептен айтып атасыз, мамлекетти сиз айтып атасыз. Жума намазды киргизесиз атасыз. Бирөөнүн турмушуна оорчулук келтирбей деген. Бирок сенин турмушуңа оорчулук алып келе берсем макул дегенби? Макул дегенби анда? Сен Орустан келип атабы сизге? Воскресенье Орустан келиби? Эмне оорчулук келип атат? Орустан биз мына мисалы үчүн мусулман жума күнү барайын десем, мен жумуштан качышыма туура келет. Хорошо, мен ошол качпасын деп ошону өзгөртүп коелу деп атабыз. Жума күндө өзгөртө албайбыз да биз. Сиздин гана кызыкчылыгыңызды ойлонуп өзү. Неге мен эле бекем мусулман? Мисалга айтсак да, жумушка. Мен эле мусулман бекем. Мусулмандар жумушка баргым келет дейсиз. Хорошо, сиз ошол жума намазыңызды ошо спокойно ошол эле окуп коесуз сизге. Ошо иштеген жериңизди. Ким айтты сизге жума намаз иштеп жүрүп отурса болот, ишти отуруп окуй берсе болот деп? Ким айтты? Ким айтты ошо кайсы жума деген эмне деген? Жума деген башка пешин намаздан немиз менен айырмаланат? Жума намаз деген эмне деген? Пешин намаз деген эмне деген? Келиңиздер, рахмат. Эми айтайынбы демекен? Пешин менен жуманын айырмасын айтыңызчы. Сиз менен сүйлөштүк, религиялык темага киришпейт. Айтыңыз. Жок, жуманы отуруп окуй берип атпайсызбы? Жуманы иштеген окутурган ошол жерде отуруп окуй берем. Жок, аны ачтырбадыңыз. Намазканаларды ачылыңар. Шарт түзүп берели деп атам ошол. Жок, мамлекет сизге түшпөдү. Келиңиздер, чоң рахмат. Сиз немеге барбасаңыз мынакей депутаттык комитет ачып берди. Мен ошону ойлосом, ошодо отура берет элем жылуу жумшак. Ал үчүн көчөдөгү адамдарга, жөнөкөй катардагы адамдарга андай мүмкүнчүлүгүн бербешибиз керекпиз. Мүмкүнчүлүккө каршылык жок. Анын баары эле силерге эмне ошол адамдар уруксат бербей атат мечитке барып туруп Куран окуп намаз окуганга. Ким уруксат бербей атат азыр? Жума күн жөнүндө сөз болуп атат. Дагы бир жолу айтайын. Жума күн жөнүндө сөз болуп атат. Жума күн дегенди билесизби? Жума күнү үчүн башка күндөн эмнеси менен айырмаланат намазда? Намазда башка күндөн эмнеси менен айырмаланат? Аллага берилген ыйык күн деп аталат. Жок, жума күнү эмне кылат мусулмандар башка күндөн айырмаланып? Эз алат. Здравствуйте. Здравствуйте. Теманы билбегенден кийин эмне сүйлөшүп Келиңиздер. Аллага ички дүйнөбүздү Аллага берип сыйна турган күн үстөдү. Ага эч ким каршы эмес. Жума намаз деген өзүнчө башка намаздан айырмаланган намаздын түрү бар. Жума намаз жөнүндө айткан жокпуз. Жума күн жөнүндө. Ошо жума намазга баруу үчүн демалыш берели деп атабыз. Чоң рахмат. Урматтуу телебөрүүчүлөр, келиңиздер. Любой жеринде окуй бериңиз.
любой жерде окулбайт, мунун өзүнүн тартиби бар. Тартип менен бул атрибутика. Тартип деген атрибут. Исламдагы ар тартиби бар да, жума намазды ар жерде отуруп окуй бербе дейт. Даже ар мечитте окубайт, анын жума намазынын өзүнүн эрежеси бар окулушунун. Ал жерде имам болуш керек, анын статусу болуш керек ал мечиттин. Келиңиздер, Куранда жазылганбы? Ой, мусулманчылыкта жазылган, Имам жазылган, ал мечиттин немеси бар деген. Ал 3-чү второстепенный актылар, а негизги акты Куран. Конституция бар. Граждане Кыргызской республики дегенде сиздин атыңыз жазылганбы Конституцияда? Ошондо жазылганбы? Жардам деп жазылганбы? Куранда жалпы берилген. А жана жума күн жана сиз айтасыз атрибутиканын баары имам болсун, мечитте тиги болсун, ал атрибутика деп коет. Атрибутиканы сизге Алла Таала Куранга түшүргөн эмес аны. Рахмат, чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү талкууга күбө болдуңуздар. Албетте эки тараптуу түшүнүктөрдү сиздердин назарга сунуштадык. Ал эми туура жагын өзүңүздөр кабыл алат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайлы. Саламатта болуңуздар. Дастаркон көркүн ачкан, жеген сайын тамшанткан, нукура таза, даамдуу, адал колбаса, Алато. Өзгөчө жыты аңкыган, эң сапаттуу, кошулмалары жок колбаса Алато. Байланыш телефону 0553 11 0009, 0551 33 64 48.